Мына бүгүн биздин Курчак театрында жердин жанды гүлдөрү аталган бөбөктөргө арналган атайы иш-чара өтүп жатат. Анда эмесе иш-чаранын жүрүшүнө чогуу күбө бололу. 1-июнь балдарды коргоо күнүнө карата шаарыбыздагы Курчак театрында концерттик программа уюштурулуп, балдарга оюн зоокторду ойнотуу менен катар сыйкырдуу жомок дүйнөсүнө да жетелеп кирүүгө аракеттеништи. Мы рады приветствовать вас! Бүгүнкү эми иш-чаранын максаты бул эми 1-июнь балдардын баягы коргоо күнүнө карата да. Биз ошону эрте баштадык да, бүгүн 29-нан баштап 2-июнга чейин өткөрөбүз. Ошон үчүн бүгүн эми баягы ушу балдар биздин келечегибиз, балдарга биз эмне кызмат кылабыз, балдардын кантип көңүлүн ачабыз. Анткени ушу 1-июнда биз жылда өткөрөбүз да. Бул майрамдык иш-чарага баш баккан бөбөктөрдүн саны да көп болуп, майрамдык маанайлары менен бөлүшө кетишти. Майрамдык маанайым жакшы. Бүгүн Курчак театр көргөнү келгенбиз. 1-июнь балдардын майрамы, бүт балдардын майрамы. Биз эме Курчак театрга барабыз. Бүгүн биз бул жерге театр көргөнү келдик. Азыр маанайым жакшы. Биз бияка 1-июнь балдардын майрамы, театр көргөнгө келдик. Маанайы сон. Ата-энелер майрамды утурлай балдары үчүн бардык нерсеге даяр болуп, алардын бир жылмайып коюусу үчүн жанын берүүгө да даяр болуп кубанып жүрүшөт. Бияка ошо театрга балдарыбызды, кыздарыбызды кичине театр көрсөтөлү, оюн зоокко катыштыралы, көңүлүн ачалы деп келип калдык. Ошол анан жылда ушу театрга балдарыбызды, кыздарыбызды алып алып, балдарыбыздын көңүлүн ачып жылда келип турабыз. Мындан да көп жакшы оюн зооктор уюштурулуп турса дейбиз, балдарыбыз үчүн, ушу кичинекейлердин маанайы үчүн. Эл аралык балдарды коргоо күнү биздин өлкөдө да өзгөчө шаңды өтүп, атүгүл жерлерге да дал ушул шаардагыдай концерттик программалар менен атайы топтор жиберилгендигин уюштуруучу билдирди. Бул эле жерде эмес, биз аймактарга да кетебиз. Шаардын чекелерине бир группабыз нарынга кетип атат 1-июнга карата. Ал жакты тейлеп келишет. Ошон үчүн биз балдарга атайын оюн зоок даярдаганбыз. Бүгүн ошо оюн зоокту балдарыбызга жакшынакай тартуулап, эшиктен баштайбыз. Театрдын алдынан баштап, азыр анан фойеге киребиз. Андан кийин залга кирип, анан жомок көрсөтөбүз, спектакль. Жаркын келечек муундарына жылуу мерим тартуулаган мындай иш-чаралардын көп болуп турушун каалайбыз. Тахмина Кенжебек кызы, Алтынбек Кубанычбеков, Нью ТВ таң, Маанай.